Санжар Өзбеков 13 жылдан бери укук коргоо тармагында эмгектенет. 2019 жылдан баштап жаш өспүрүмдөр менен иш алып барат. Кандай гана кылмыш же балдар арасындагы түшүнбөстүк орун алса, маселени ошол жерден чечүүгө аракет көрөт. Быйыл өз иштеген аймактагы мектептен атайын иш бөлмө ачылды. Эми ар дайым мындагы окуучулар менен жакындан иш алып барууга ыңгайлуу. Буга чейин биз ар бир мектептерде райондук иштер бөлүмүнөн атайын бекитилген раттама бар. Ошо раттаманын негизинде келип иш алып барабыз. Бул кабинет боло элек күнгө чейин биз мектептин тарбия завуч, соцпедагогдор менен биргеликте ошол кабинеттер менен чогуу иш алып барабыз. Бул 2025 жылдан бери эч кандай өспүрүмдөр тарабынан жана өспүрүмдөргө карата кылмыштуулук жана укук бузуу фактылары катталган жок. 680 окуучу билим алган Тойчубек уулу Жанадил атындагы орто мектептин айрым класстарында видео камера орнотулган. Бул убакытка чейин жогорку класстын окуучуларынын жүрүм-турумун соцпедагог менен мектеп директору видео камера аркылуу көзөмөлдөп келсе, эми атайын инспектор мектеп жетекчилиги менен көзөмөлгө алды. Албетте бул ИДН биздин аябай чоң жардамчыбыз, ИДН кызматкери. Бул убакка чейин деле биздин ИДН кызматкерибиз 2 күн биринде келип балдарга чогулуш өтүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жүргөн. Келгенде бул кабинет жок, мен кабинетинде, соцпедагогдун кабинетинде отурчу. Анан азыр мына буюрса шарт түз берип атабыз. Ичин жасалгылап бердик, ошо ылайыктуу кылып. Буюрса бизге аябай чоң жардам болот. Бакай Ата районундагы 22 мектептин ар биринде жаш өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу жана болтурбоо максатында атайын инспекторлор үчүн кабинет бөлүнүп, ар бир мектеп шарт түзгөн. Бул Эшимбек Капалов атындагы орто мектебиндеги инспектордун иш бөлмөсү. Мында окуучулар өз көйгөйүн айтууга ыңгайлуу болуш үчүн бардык шарт каралган. Жаш өспүрүмдөрдүн арасындагы түшүнбөстүктөн келип чыккан чыр-чатактардын бирден бир бөгөт коюуга себепчи болду десек жаңылышпайм. Эң жөнөкөй эле ушул эртең менен сабак башталганча мектебибиздин алдына келип жол коопсуздугун карап, окуучуларыбыздын сабактан кечигүүсү дагы бир кайча кыйла азайды десем жаңылышпайм. Колго алынган мындай демилге окуучулар арасындагы кылмыштуулуктун алдын алууга көрүлгөн кадам дейт ички иштер бөлүмүнүн башчысы. Андыктан бир айдан бери бардык мектептерде директорлор, ошондой эле мугалимдер окуучулар менен түшүндүрүү иштери жүрүп, эми иш бөлмөлөрү ачылды. Жыл башынан өзүңүздөргө маалым болгондой, биздин урматтуу министрибиздин жетекчиликтин талабы болгондой, мектеп жетекчилери менен мүдүрлөр менен жолугушуу уюштуруп, кылмыштуулук менен күрөшүүдө ар бир кызматкердин кызмат өтөөсүнө шарт түзүү боюнча мектептерден бирден иш бөлмө ажыратуу маектешүүлөр жүргүзүлгөн, жыйындар каралган. Ошол жыйындын алкагында мугалимдер жамааты жана мектептин жетекчилери колдоо көрсөтүп, ар бир ички иштер органында кызмат өтөгөн ИДН кызматкерлерине иш бөлмө менен камсыздалып, өзүңүздөр жогоруда көрсөтүлгөндөй бирден иш бөлмө ажыратып берилген. Мындан тышкары айрым айылдардагы окуучулардын жүрүм-турумун көзөмөлдөө, кылмыштуу аракеттерге бөгөт коюу үчүн атайын видео байкоо камералары орнотулат. Ага ар бир айыл өкмөттөн каражат каралат. Бегайым Асымбаева, Мелис Элебесов, Бакай Ата району.